Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүнкү чыгарылышты Ноокаттын ушул Караташ айылдык аймагынан баштайт экенбиз. Тактап айтканда, достор, Калилин айылынан сиздерге ушул таза дыйкандын колунда тапталган, алыбызда турган Торукашка айтымына караганда улагы таамай аттын сиздерге маалыматын жеткизебиз. Эгерде ат жакса, содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот экен. Анда бүгүнкү чыгарылыш тууралуу аттын ээси Беганас бир толук маалыматын берет. Сиздер менен биргеликте чогуу аттын маалыматына күбө болобуз. Анда чыгарылышты баштайбыз. Беганас, ассаламу алейкум. Ден соолук, иштер жакшыбы? Тынчсыңбы? Аттың Кудай кааласа бир күчтүүсү чыгат экен, а? Ноокаттагы улактарга жараган бир атактуу ат чыгабы иншалла, бир атактуу десек да болобу? Чабылып жүрөт эми. Чабылып жүрөт. Машалла. Көп кыйналган эмес. Мындай такшалып чабылган эмес, а? Бирок өнөрү бар жакшы эле. Өнөрү бар. Кирип атат, чыгып атат. Кирип чыгып өтө жакшы. Бери бурер, а? Биринчи эле жашын айтчы. Жашы 4 жаш, жазга 5. Жазга буйруса 5. Жаңасы экен да азыр, а? Жаңасы. Пародасы кандай болушу мүмкүн эми Беганас? Пародасы бул Россиядан келген. Россиядан келген. Англичан. Таза. Жаныбарга Кудайым бир сынны берген экен, а? Паратка мине турган. Паратка мине турган. Кашкасы дагы өзгөчө. Кашкасын көрдүңүздөр достор? Мынакей. Көкөрөктүн кеңдиги. Ат чындыгында мен мындай жанына барып айтайын. Ат бийик ат экен. Бою канча чыгып калат? 1.67, 1.65ке жук. 1.67. 65ке жооп, а? Анан аттын суагайлыгы, узундугу дагы көрдүңүздөр достор? Узундугу дагы баары жакшы. Ошондо Беганас, эмне кайдыр? Сууту келгенби? Сууту кичине бар. Кичине бар экен, а? Кичине тер бас жанатан бери кичине эки жакка. Тиктокко да тарттык атты. Тиктоктон көрсөңүздөр да болот. Бастырар, а? Бою 1.67 чыгат экен. Беганас 1.65не жооп берем деди мынакей. Атты сындап баалап көрөсүздөр. Улагы ошондо кирип чыгышы улагына жооп деп айтат мынакей. Көп жанын кыйналып улакка мындай аламалактарга көп чаппадым дейт. Узат бер. Машалла, мына достор. Мына. Тез буролорун көрсөтчү. Буролор оңго, солго. Оңго, солго. Буга камчынын кереги жок па? Беганас эми токтоп болду. Аттын мүнөзү кандай? Мүнөзү өтө жакшы. Кармаганга жоошпу? Эми кичине сууту келген көп кыйнабайлы. Таноонун кеңдиги мына. Таноолордун кеңдиги. Үйрү коюлганбы? Коюл элек. Койсо болобу негизи? Болот, а? Так. Бу аттын эми Торукашканын киличкасын кантип атадың? Кайманатын. Киличкасы бул Дарья. 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 Мындай дарьядай узундугу да узун, а? Узундугу да узун, анан чуркашы да катуу. Дарьянын эми баасын айт. Канча дейсиз? Баасы $5.000. $5.000. Сураганга дагы содасы болот, түшүп бересиң. Кудай кааласа, а? Машалла. Мынакей. Достор, бул Торукашка Дарья кайманатында Беганастын энчи ат экен өзү негизи. Жогоруда көз дагы кадр артында сүйлөштүк. Атты чындыгында караган адам жок болуп атат. Россия кетем дедиңби? Россия кетем деди. Анан буну аял киши карасак бир аз айнып калбаш үчүн буга бир ордуна кичинерээк тай, анан кийин алып коюп атты сатып кетейин деп. Варианттары ham бар. Варианттар да бар. Бир жакшы тай чыкса, алмашуу жолдору бар, а?
Машиналарга кандай болот, автомобиль? Машинаға керек емес пока. Россияға кете турган темір нөмірлер керек емес пе? Жақсы, аттың бағасы $5000. Айтылған бағасынан кем болот, содалашып, бағалашып көрөсүздөр. Бегназ, денсаулық жеп ичиши, айыгын деле айтып кетпейсиң баттын бир. Айыл жоқ ака, жеуіш гарант. Гарант, а? Жеп ичишинде денсаулығында жоқ, а? Машалла, мына. Мындай аттар, достор, мен көзүм менен көрүп турганда ат өтө жакшат экен. Телефонго балким сиздердин Акасиян түшүп чыккан, Өзбекстан акетке. Өзбекстан сатылганбы? Мен телефонго балким сиздердин оюңуздардагыдай көрсөтүп бере албашым мүмкүн. Бирок ат жакшат экен. Ар тараптуу жакшат экен. Содалашып, баалашып көрөсүздөр. Көрүшкөнгө чейин достор, аман туруңуздар.